Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер Говорит ТВны көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Сүйүтө Согурбай алып барам. Эми бүгүн биз болсо өлкөдөгү коомдук саясий абал, ошондой эле бүгүн учурда талкууланып жаткан Жогорку Кеңештеги экс-президент Албозбек Атамбаевдин кол тийбестигинин ажыратуу маселеси боюнча талкууну мурдакы депутат, коомдук саясий ишмер Адыкхан Мадумаров менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кут келипсиз биздин студиябызга. Кушубак. Анан кийин айтсаңыз, мына эми сиз менен маектешүүнүн өзү деле бир чоң нерсе да, анткени сиз буга чейин айткам, кайталабайм деген көп. Эми сиздин натураңызды өзү билүү кыйын да, чынын айткандачы. Эми сиз баягы саясатта кайнап, ушул саясаттын мындай баардык нерсени түшүнгөн адам катары суроо бергенде дагы бир топ мындай ыңгайсыз абалдар дагы болуп калган учурлар болот да. Бирок мен болбосо ошол эле суроону бергим келип атат азыр сизгечи. Мына сиз бир топ балким башка каналдарга да бергендирсиз. Бирок мен айтайын деген, мына бүгүнкү күндө депутаттардын ушул кадамга барат жатканын сиз кандай баалайсыз? Мен 2 күн башта ушул Ньютова телеканалында чыгып, ушулар боюнча пикир алмашканбыз да. Маселе кайсыл жагдайда каралып атат? Кандай шартта каралып атат? Кандай каралуусу керек? Мыйзамдардын талаптары кандай? Мына ушуну мыйзам чыгаруу, бийликтин мыйзам чыгаруу тармагы болгондон кийин, бутагы болгондон кийин, мыйзамды аябагандай каттуу кылдат кармаш керек алар. Башка бийлик бутактарына үлгү болоор, коомго үлгү болоор деңгээлде каралыш керек да. Эми шашылыш түрдө баардыгы саясий буйртма менен өтүп атат да. Ушуну айтсаң, кээ бир түшүнгөндөр эми баягы элита болбосо дагы интеллигенция түшүнөт да. Туура айтып атат дейт. Кээлери түшүнбөй туруп эле айтып берет экен да, бул бир тарапты коргоп атат деп. Мен эч кимди коргобойм. Мен чындыкты коргойм, адилеттүүлүктү коргойм. Күнөө коюш керек, күнөө артыш керек. Бирок мыйзамга таянып, мыйзамдан кылдай кыйшайбай. Бизде конституция боюнча экс-президент деген макам аябай бийик макам. Муну 2005-жылы шашылыш түрдө кабыл алынган мыйзам. Акаевдин тагдыры ар кандай болуп тургандагы мыйзам. Негизги ошол биринчи мыйзам булак ошол 2005-жылдагы. Анан жүрө-жүрө Отунбаевага атайын булар кошумча киргизишти. Мыйзамга кошумча киргизип, өздөрү кабыл алышты. Ошол эле СДПК башында турган коалиция депутаттар демилге көтөрүшүп, ушуну кабыл алып беришти. Андан кийин шашылыш түрдө быйылкы жылы майда, апрелде, майда кабыл алышты. Анда дагы өзгөртүүлөрдү киргизишти. Бизде кайгы ушул болуп атат да, мыйзамды кабыл алып атканда дүйнөлүк эреже менен эмес, мыйзамды бир кишиге каршы же бир кишини коргоо үчүн жазылып калып атат да, тилекке каршы ушундай. Бул аябай сабатсыздык. Мен жана кезинде айтпадым беле, 2010-жылы булар шашылыш түрдө баардык жак күйүп атса, кан төгүлүп атса, референдум өткөрө коюшубуз керек, конституцияны өзгөртө коюшубуз керек дегенде мен ошол кезде айттым эле. Булар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн конституция жазып аткан жок. Бир кишинин сүрөтүн коюп алды дагы, ошого каршы конституция жазышты деген сөздөрүм бар. Ошон үчүн журналисттерге айтам. Аябай көп учурда айтам. Ушуну сактап койгула, эртең кереги тиет деп. Ооба сактайбыз дейт, кереги тийген. Мадумаров чындык ошол бир канча жылдан кийин ошол тап чыкканда заматта жок кылышат да, таппай калат. Мен айрыкча жанагы Азаттыктын ыңгайсыз суроолорунда ушуну айтам, ушуну сактап койгула деп. Мен айттым эле, бүгүнкү Атамбаевди тим эле булуттун үстүнө чыгарып көкөлөтүп, мени менен каршы, мени менен күрөшүп аткандар күндөр келет. Ушулар тейип баштайт. Мен коргошум мүмкүн деген сөздөрүм бар. Мен Айзадага дайым айтат элем да, ушуну сактап койгу, эртең кереги тиет деп. Ооба, ансыз деле сакталат дейт, бирок таппай атабыз да. Ушундай. Бүгүнкү күндө каралышы керек. Күнөөсү барбы, маселе жок. Бирок бардыгын эреже менен алып барыш керек. 2 күндө шашып, буйртманы аткарабыз деп, эртең мыскыл болуп, күлкү болуп калбаш керек.
бирок ушул сөзүңүзгө аралашаат мына мисалы үчүн азыркы парламенттин табияты жөнүндө бир топ эле ойлор айтылып атат, эми алардын деңгээли тиги булар жөнүндө сөздү узартпайын. Болгону бул жерде айтып атпайсызбы, өз учурунда айтыш керек болчу. Атамбаев өз учурун көкүлөткөн деп. Чындыгында айрым чиновниктер, ошол эле депутаттар, орусча айтканда кораблян абалы болгон учурлар көп эле болду да, чындыгындачы. Бирок ошол учурда айтканга мүмкүн эмес болчу. Эмнеге? Колу бутубузду байлайт болчу, минтет болчу деген учурларды депутаттар өздөрү айткан учурлар болду. Эми колу бутун байласа эле ошол жака байланып кете берген болсо, жоопкерчиликке тартат болчу. Мен ушунча жыл жашасам, ошонун мынчасын түрмөдө чиригим келбейт дегендер. Кечирип койгула. Алар, мен 25 жылдан бери саясатта жүрөм. Мен эмне болсо да түз өзүмдүн пикиримди айтам. Коркосуңбу, келбе саясатка. Бар да базардагы жумушуңду аткара бер. Эмне кыласың? Келип элдин өкүлүмүн деп, эгер сенин коркуп жанагы кийин айтышты го, эгерде Жээнбеков бизди колдобогула десе, колдобойт элек да, колдо деди, өкмөттүн 1 жылдык отчетун колдоп бердик дешип атпайбы? Кечээ эле ушулар айтышпадыбы? Колу бутубузду бурап, Атамбаев ушуну кабыл алып бергиле дегенден алып бергенбиз деп. Бүгүнкү күндө Атамбаев ошонун баарын жалгыз жасаган жок да. Мен кечээ айтып атам. Соттолуп аткан кимде? Соттогондор кимдер? Күнөө артып аткандар кимдер да? Күнөөлүү кимдер? Чогуу эмес билиңер, бир казанада кайнап атпадыңар беле? Эми ошонун баарын чогуу жасап алып, силер момоюп, мурутуңарды сылап коюп, анан бир кишиге одара салган болбойт. Жоопкерчиликти сезе билүү керек дагы, айтыш керек да. Биз аябай кыргыз жаңы тарыхында аябай уят болдук. Биз сабатсыз болдук. Биз баягы көзү ачыла элек мышыктын балдарындай болуп, ар жакты бер жакты карап, өкмөттүн башчысы деле айтпадыбы? 1 жыл биз караштырдык. Оюнчукпуз ага караштыра турган, ал бала бакчабы. Эми биз мындан ары карай иштейбиз. 1 жыл сен эмне элдин тагдыры менен ойнодуңбу? Анан ушул биздин коллегалар ушу суроо берди, журналисттер айтып атпайбы? 1 жылдын ичинде 9 өкмөттүн мүчөсү кетти. Ага кандай карайсыз? Алар менин командамдан эмес болчу дейт. Сөйтө. Өзүңөр ойлоп көргүлөчү айланайын. Ушул примерден айта турган сөзү. Айткылачы, ушу деңгээл кандай деңгээл бул? Алар сенин командаңда болбосо, сени ал жерге байлап койдубу бирөө? Ал эми бул кызматта, жумушта. Жумуш айтышың керек да. Менин командамдабы, менин командамда эмеспи? Сен бир өкмөттүн мүчөсүсүңбү? Демек сен бир кемедесиң да. Анан алар кетип калгандан кийин алар меники эмес болчу, кимдики эле? Ошо мына бул сиз айтып аткан суроонун өзөгүнүн баары бүгүнкү күндө бийликтин 3 бутагы тең аябагандай сабатсыздык. Өтө сабатсыздык. Баягы сиз кээ бир сөздөрдү айтып атпайсызбы? Орусча айтканда мындай деп. Мен эч бир сөздү кошуп сүйлөгүм келбейт. Бирок өтө майдаланып кеттик биз. Аябагандай майдаландык. Райондун акимдеринен баштап, айыл өкмөттүн жетекчилеринен баштап, өлкө жетекчисине чейин өтө майда, өтө сабатсыз, мындай бир сүйлөгөндү билбеген, ички тышкы саясаттан кабары жок, дүйнөлүк экономикалык процесстерден кабары жок, келип эле колун кысып, 2 жолу аркасынан таптап койсо чалкалап түшүп калмай эси болуп. Бул өксүктүк оорудан арылбаган, кокустан келип калган, баягы кандай деп айтсам бир сөздүн мындай бир кадырын кетирбестен туруп айткым келет. Бирок андай жумшак сөз жок да. Анан тарс этип, маңдайына тарс этип айтканга туура келип калат да. Мындай өтө сабатсыздык да. Анан айтсаңыз, мисалы үчүн ошол эле баягы сиз жоопкерчиликтин төралыгынан кеткенде маселе ошол же жаңгактанышынын баарын жасалган деген арты менен анан сиз кызматтан кетпедиңиз беле, төралыктан туурабы? Мына көрдүңөрбү, журналист болуп туруп силер дагы чындыкты билбейсиңер. Эмнеге? Биздин кайгыбыз ушул. Биз энергетиканы менчиктештирүүгө каршы чыккандык боюнча кеткен Мадумаров. Жок. Ал шылтоо болуп калган. Мен ошол учурда журналист болуп чагылдым. Журналист, ошону айтып атам. Ал шылтоо болуп калган. Ал шылтоону ошол мезгилдеги президенттин администрация жетекчиси өтө куу жигит. Артынан жаман айткым келбейт. Аллах баардык күнөөлөрүн кечирген болсун. Ошол баягы Ак жол партиясы менен биргеликте ошол куйтулукка барышкан. Бул демилгени ошол Ак жолдун ишенген жигити көтөргөн. Менин бир орун басарым. Мына ошолордун адамгерчилиги ушунда турат да. Биз көтөрдүк эле. Бул демилге Мадумаровго таандык эмес. Бул демилгени мен көтөрдүм эле деп айта албайт да. Мына 3 орун басарымдын көзү тирүү, үчөө тең дың деп бир ооз айта албайт.
кайгыбыз ушул. Маселени ошо жыйында сиз көтөрүп, сиз айтып, биз ошондой чагылдырганбыз да. Чагылдырасыңар, силер себеп Биз эми сиздердин ички балким кандайдыр бир сүйлөшүүлөрүңөрдү билбей калгандырбыз. Ал мыкты маселе, биринчиден, экинчиден ошол парламенттин юбилейине карата залды оңдошубуз керек эле. Бул бир, Бадымаровдун кабинети жөнүндө эмес ал. Зал. А мен ошол сызып берген сызык боюнча азыр ак үйдө жасашып алып отурушат го. Бирөө сөз кылды аны. Кийин депутат Масалиев суроо берди го айыл чарба министрине. Мына ушул маселе боюнча бизде тополоң чыкты эле. Ошол баягы жерде кулап калган токой кайда кетти десе, чирип кетти деп жооп бербеди. Анан эмне үчүн бул жагын албайсыңар? Айтып атпаймынбы? Куйтулуктун чеги болуш керек да. Эми азыр ошол жигитти Кыргыздын накта элиталары деген бир түрмөккө чыгарып киргизип коюптур да. Эки президенттин аябагандай туура эмес жолго түшүүсүнө чоң салым кошкон азаматтар ошолор. Тарыхты бурмалабаш керек. Тарых өзүнүн ордунда калыш керек. Баягы Сталин айткандай, мен өлгөн соң ар кандай шыпырындыны мүрзөмө келип төгөт, бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп кетип ордуна коет дегенде, кече жакында главный документы деп Москвадан 6 килограммдык китеп чыкты. Бүт документтер түп нускасында деген. Мен ошону буйртма берип отуруп алдырдым. Теңирден тескери. Бүгүнкү күнгө чейинки айтылган маселелердин баардыгы теңирден тескери. Баягы атылып кеткен, Сталин аткан дегендердин баардыгынын тизмесине Сталин каршымын деп кол койгон жерлери чыгып атат. Түшүндүңүзбү? Ошондуктан баш айлантма. Кыргызстанда бийлигиң дагы баш айлантма, массалык маалымат каражаттарың дагы кожоюнуна жараша да. Кожоюнга кандай маалымат ыңгайлуу, ошого жараша маалыматты таратышат. Сиз билесизби? Билесиз. Кыргыз журналистикасынын ичиндеги сабаттуулардын бири, ошон үчүн мен келип отурам алдыңызга. Кюстин деген француз публицисти болгон 19-кылымда. Ошол Россияга келип, аябай көп убакытта мезгилде жүрүп, аны император өзү тосуп алып, биз Россия жөнүндө аябай сонун макалаларды жазсын, Европадагы жазып аткандай эмес деген сыяктуу узатканда, ушундай суроо бергенде, барганда, айырмасы эмне деп. Дегенде ошол француз публицисти айтып атат. Европада массалык маалымат каражаттары элдин пикирин чагылдырат дейт. А силерде дейт Россияда элдин пикирин калыптандырат экен дейт. Кыргыздар бүгүнкү күндөгү кыргыз дал ошол баткакты кечип отурабыз. Журналисттер айтып койгон болсо, элибиз бир аз өзү окуганга көп моюн жары бере бербейт, айрыкча жаштар. Айтып атпайбы дейт. Кече телевизордон айтты деген психология сиңип калган. Ал телевизор бир кишиники. Ал кишиге жакпай калдың, ошон үчүн айтып атат. Өзүнчө ой жүгүртүү жок да. Анан журналисттер, анан силер калыптандырасыңар. Силер дегенде эми кечеке бир депутаттай болуп өзүң ала бербегиле. Журналистиканы айтам, кыргыз журналистикасы бүгүнкү күндө аябай жаман бөлүнүп алгансыңар да. Ичиңиз чыкпайт азыркы журналисттерге? Жок. Журналисттерге да, саясатчыларына дагы, башкаларына дагы аябагандай бир майдаланып кеттик деп атпаймынбы? Өтө майдаланып. Сөздүн күчү калбай калды да. Негизги себептери? Себептери коом деградация болуп атат. Баягы элита келди дагы, элита жок болуп калды да. Бүгүнкү күндө маданият, билим берүү, саламаттыкты сактоо деген терминдер жокко кетип калды дагы. Базар, инвестиция, салык, тек ушунун тегерегинде сөз. Кино, опера, балет, театр деген сөздөр айтылбайт. Музыка деген сөз айтылбайт. Бүт эле баары ошол тили келгенде айтат, тили келбегенде айтат. Акча. Кредит акча. Анан айтсаңыз, мисалы үчүн ушул балким сиз үчүн бул кадыресе кандай трафиоттуу бир суроо болушу мүмкүн, бирок эгерде сизге ушул коом жакпаса, журналисттер жакпаса, саясат майдаланса, саясатка келиштин, саясаттын ичине жүрүштүн кандай кажети бар? Биринчиден, сүйдө карындашым, коом жакпаса деген сөз эмес. Сиз коом кандай деңгээлде дедиңиз, мен суроо жооп бердим. Коом ушундай деңгээлде, мен жакпайт деп айткан жокмун. Кайгыбыз ушунда да. Сөздү жулуп алып туруп, буруп туруп анан кийин уруп жиберебиз да. Андай эмес. Жок, сиз коом майдаланды. Коом майдаланып атат да. Коом эмне үчүн майдаланып атат? Бүгүнкү күндө бир айылга барсам, кыргыз эл артисти келиптир десе, эч кимдин жумушу жок, иши жок. Депутат келсе Эгер чуркабайт, шайлоо учурунда чуркайт.
эгерде баланчы базардын жетекчиси келиптир, бир жыйын өткөрөт экенсе эмне союптур дейт. Түшүнүп атасызбы? Мен эчен жолу айтып келатам да, Самара Токтакулова келиптир, же Эрмек Мойдунов, ал кезде тирүү кишилер, Эрмек Мойдунов келиптир, же Жолболду Алыбаев келиптир, Керим Турапов келиптир, Болот Шамшиев келиптир десе, бүгүн жатагы жок элдин. Туура. Ошол экөөбүздүн коомубуз. Ал жагабы, жакпайбы, бул экөөбүздүн коом. Мен аны жакпайт деп айтканга укугум жок. Себеп мен да ошол коомдун мүчөсүмүн, өкүлүмүн. Саясатка баруунун бирден бир максаты эмнеде турат? Мына ушундай бөтөн элге, бөтөн мамлекетке тең боло албай аткан, биз эртең атааңдаша албайбыз, айрыкча жаштар. Сабатсыздык аябай күчтүү болуп баратат. Мына көчөдө жолдун четине таш төшөй албай кытайлар келип төшөп атат. Биз ким болобуз эртең? Эмнеге жөндөмдүү болобуз? Тек гана ошол мал бакканга, көчө шыпырганга же тамак бышырганга, тамакты дагы башкалар келип бышырып баштады. Ага дагы ишенбей атат. Биз азыр бир жерге барып чай ичердин алдында ашпозчусу ким экен деп сурайт. Макулсузбу ушуга? Ооба. Эми ушуларды айрымдары чет өлкөдөн алып келип ашпозчу болуп той берип эми ушуларды айтып койгон мен жаманбы? Же ошондой болуп сазга батып баратса дагы айнанайын деп башынан сылап, алдап соолап өзүнүн оокатын кылып аткандар жаманбы? Эми мен айтайын дегеним сизге, айткан бөлөк, жасаган бөлөк. Жасаган ошол күрөш. Ошол эле нерсе. Мисалы үчүн саясий кампаниялар башталган учурда биринен өтүп бири убада берет, мисалы үчүн туурабы? Интем, тигинтем деп. Жыйынтыкка келгенде эч нерсе жок болуп атпайбы? Биз сөздөн ишке өтпөй атабыз дегенди айтып келатат сизге. Сүйүтө, баракелде. Мына ошону канча шайлоодон болсоңор, мен айтам, менин жанымдагылар да мен аябай сындашат. Сиз деле башкаларга окшоп ооба деп койбойсузбу? Кантип жооп берем, мен ооба деп коем. Мен убада бербейм. Мектеп куруп бересизби дейт, жок дейм, ал депутаттын милдети эмес. Көпүрө куруп бересизби? Жок. Улак чаптырасызбы? Жок. Дискотека кылып бересизби? Жок. Ан нерсеге добуш бербейт да. Бербейт, ошон үчүн айтып атпаймынбы? Аны түшүнүп турган азаматтар берет. Берилген добуштарды дагы БШК баш болуп, президенттин каш болуп уурдашат. Бийлик ошон үчүн Мадумаровду жакындатканга аракет кылбайт. Себеп мына көшөгө эмне үчүн ушундай кылып тартып койдуңар? Эки себептен. Биринчиден акустика деп, экинчиден сырттагы жаманыбыз көрүнбөсүн деп. Ошол сыяктуу мен көшөгөнү ачып коем. Алар келет дагы 3 күнгө көшөгөнү жаап, жылтыратып көрсөтүп койсо, эл карап туруп ушул баары бир ушулар дурусураак окшойт, жакшы нерсени көрсөтүп атат. Дейт, жана кекиликтерди атып атканы барганда, ар кандай чүпүрөктөрдү илип алып, момду алып басып бара берсе, элеңдеп карап тура берет да. Анан жакын барып алып, анан тынчытышат. Ошол сыяктуу бүгүн шайлоо жүрүп аткан мезгилде коомчулук аябагандай чоң жоопкерчиликти сезиш керек. Аябай каттуу жоопкерчиликти сезиш керек. Акчага деп келип ушул күндү кийдик. Мына мен айттым эле, 2011-жылы президенттик шайлоо бүткөндө президентти кыргыз эли шайлаган жок, Корейдин кара жашыгы шайлады деп. Эсиңиздеби? Ооба. Эми бүгүн айтышып атпайбы аны 10 жыл өтүп кеткенден кийин, тиги кишиге аябай каттуу дуулдатып мактап атканда мен айтпадым беле? Кыргызстанды туңгуюкка алып баратат, жок кылат деп. Кезинде айттымбы? Айттым. Мына эми азыр тарых келди дагы. Мен ушундай деп айтканда, бүгүнкү президенттиңер эмне деген? Залкар, көрөгөч, ак эмгеги менен, даанышмандыгыңыз менен залкар инсансыз сиз деп кол чабышпады беле? Эмне болду эми бүгүн? Саясат. Саясат эмес. Бул адамгерчиликсиздик. Бул эки жүздүүлүк эмес, 500 Саясат болгон жерде эки жүздүүлүк жок да. Жок, кечирип койгула. Саясатты аябай төмөн түшүрүп жибердиңер да. Саясат деген түшүнүк бул өтө маданияттуулук. Анан бизде эки жүздүүлүктү, туруксуздукту ийкемдүүлүк деп алмаштырып атат да. Ийкемдүүлүк эмес бул. Бул жүзү жоктук. Бул туруксуздук. Анан айтат, саясат компромисске баруу. Компромисске барасың, кайсы учурда барасың? Эгер саясий дареметтин бийик деңгээлде болсо барасың. Көз караштар боюнча барасың. Сен муну айтпасаң, мен сага тийбейм. Эгер сен муну айтсаң, мен сага тием. Эмне үчүн бүгүнкү депутаттардын баары дудук болуп отурушат? Байланган жерден байланган да баары. Буйрук берди. 2 күндүн ичинде эски президентке таап чыккыла.
2 күндө таап чыга албайт. 6 жылдык өмүрдү тескеш үчүн, караш үчүн көптөгөн убакыт керек. Аябай көп убакыт керек да. Мына караңызчы. Фашисттер адамдарды кырганы фактпы? Фактпы? Польшада 100 миңдеген, миллиондогон, канчалаган адамдар концлагерде жок болду. Фактпы? Канча мамлекеттерди басып алды. Фактпы? Бул фотодагы документтер бар, кинохроника бар, бардыгы бар. Бирок ошого карабастан Нюрнберг процессин кылды. Эмне үчүн? Алар факты деп туруп эле барып жазалап койсо болот эле го. Жок. Нюрнберг процессин өткөрдү. Эмне үчүн? Баарын мыйзамдаштырып коелу деп. Ошонун негизинде мойнуна коюп берели. Документтери менен булар адамзатка каршы иш жасагандыгын мойнуна коюп берели деп Нюрнберг процессин өткөрдү. 100 миңдеген адамдарды кырган фельдмаршал генералдарды дагы бүт шартын жасап, кармап отурду дагы, мойнуна коюп, анан жазага тартты. Кандай дейсиз? Көзгө көрүнүп турган факты болсо дагы. А бүгүн кыргыз соту ал деп койсо алат да. Кама. Мына Атамбаевдин кезинде аябагандай каттуу далили жок. Фактылары менен кармабастан, камабастан, жөн эле камап салганда буйруктары менен. Эми ошонун азабын тартышып атат го. Бүгүнкүлөр дагы ошол көчтү улап атат да, бирок сөзүндө туруп атат, көчтү улайм деген. Көчтү улайт, ошо көч баратат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, экөө бир эле киши депчи. Ошол көч менен баратат. Кечээ сен камадың эле, бүгүн мен камайм. Эми кечээки туура эмес жасалган иштен сабак алып, бүгүн сен ошону иретке келтирип койбойсуңбу? Эреже менен барбайсыңбы? Биз Кыргызстанда бир маданияттуу коом болбойлубу? Дүйнөгө күлкү болбойлубу? Бизде гана болушу керек. Кечээ түрмөдө отурат дагы, эртеси күнү карасаң коюп жогорку кеңеште отурат. Бул бизде гана мүмкүн. Же тескерисинче жогорку кеңеште аябай бапылдап сүйлөп атат дагы, түштөн кийин карасаң түрмөдө отурат. Бул не деген мамлекет? Же макул эмессизби? Макулмун. Макулмун. Анан ушуларды айта берсем, айтат экенсиңер да ушу күрөшүш керек. Кантип күрөшүү керек? Жок, мен сизди айта берет деген жокмун. Сиздин мен көп бир топ ойлоруңузга кошулам. Бирок ошол эле учурда реалдуу жашоо жөнүндө көбүрөөк айткым келип атат да. Анткени мына бүгүнкү күндө бизде экономикабыз өтө төмөн, социалдык жашоо өтө төмөн, мамлекеттик башкаруудагы бир топ калпастыктар бар. Ошол эле эл өкүлдөрүнүн мыйзам жагында аксоолор көп. Бүгүнкү күндө эл өзүнчө жашап, мамлекет өзүнчө жашап калгандай сезилет. Сезилет эмес, ошондой факт ошондой. Эми мен баягы журналист катары айтып атам да, анткени мен саясатчы эмесмин да. Анан ошол учурда куру саясат менен, куру сүйлөө менен биз бара-бара мамлекетибизди жок кылып албайбызбы деген коркунучтан улам эле ушундай маселелер чыгып атат. Чындыгына келгендечи. Мага бир сунушуңуз барбы? Мен сизге айтып аткан себеби, мисалы үчүн саясатчы сөз менен эмес, өзүнүн аракети менен, кыймылы менен, мамлекетти кризистен чыгаруунун жолдору менен элге чыгыш керек да. Кантип? Айтыңыз, элге чыгып атам. Сиз билесиз да, саясатчы катары. Мен элге чыгып атам. Элге чыгып, ошонун жыйынтыгы болуп атабы? Элге чыгып 10 жылдан бери какшап атам. Парламенттик башкаруу бизге жарашпайт. Бизге күчтүү президенттик башкаруу керек. Бизге 120 депутаттын кажети жок, 60 депутат же болсо 45 депутат жетиштүү. Биз 800 миллион сом менен парламентти кармап турушубуздун кажети жок. Алардан бир тыйым зыяндан башка пайда жок. Мыйзамды жазса 15 киши жазып атат, 10 киши жазып атат. 110-у баягы эки алган балдардай болуп эле класстан класска көчүп эле отурушат мурдун чукуп. Бир сөздү жаза албайт, фамилияларын да тескери жазып атпайбы? Кажети барбы ошолордун? Кажети жок. Мен ушуну элге жеткирип атам. Мен элге уламдан улам какшап айтып атам. Мен ошону бирок тандоого келгенде башкача болуп калып атат да, мен ошону айткым келип атат сизге. Мен ошого айтам, менин сөзүм таамай болуп атат, бирок таянаарым жок болуп атат. Сиз айтып аткан сөз таамай сөздөн пайда жок, таянаарың болбосо дейт. Таянаарым элим болуш керек, коом болуш керек. Мен ошого айтып атам, коомубуз майдаланып калды. Туура айткан сөздү түшүнбөй калды. Туура сөз айтсаң тууганыңа деле жакпайсың да. Кеп ошондо да. Анан экинчи жолу бар, жанагы ак таяк, көк таяк болуш. Бирок мен 2 жолку шайлоодо мен элди тыйдым. Эмне үчүн? Өзүмдүн напсимди тыйдым.
мына 2 жолку шайлоо десем бүтүн Кыргызстан өткөн партия. Напсимди тыйдым. Эмнеге? Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, 100 жеңиштен 1 тынчтык. ооба. Түшүндүңүзбү? Кошулам аныңызга. Эми кошулсаңыз көрүп атасыз го. Бирөө сиз сыяктуу суроо берет, эмне үчүн ушундай болуп атат. Экинчиси айтат, барып эле барып басып алыш керек эле дейт. Дегенде адам канчалык маданияттуу болсо, ошончолук көп сөз болот экен. А баягы шымын чечип, башына кийип көчөдө чуркап жүргөндөргө эч ким эч кандай сөз айтпайт. Мен орозо мезгилинде ата бабадан калган салтты сактап, бири-бирибизге жаман жакшы айтышпай, тыйылып туралы, оозун да орозосу болуш керек десем, азыр көчөдөн көрүнгөн эле айтат, жок болуп кеттиңиз го, көрүнбөйсүз го, тигиндей го, мындай го. Мен айттым, орозо эми бүттү го. Ушундай да. Бирок анын жакшы жагы бар да. 10 жыл депутат болуп, бир жолу микрофонго чыкпагандарды бирөө да сурап койбойт да. Мадумаров 2 күн, 3 күн пикирин айтпай калса, каякта жүрөбүз? Оң тарабы дагы, сол тарабы дагы сурап атат. Эмнеге? Ориентирибизди жоготуп алдык дейт. Түшүнүп атасызбы? Бул деген жаратканга чексиз шүгүр. Ориентир болуп турган болсок, жаратканга шүгүр. Бирок биз пикирибизди дайым ачык айтабыз, айтып келгенбиз, күрөшө беребиз. Мадумаров жалгыз калган кезинде дагы ошол пикиринен кайтпайт. Сиз айтып атасыз, чындыкты айтсаң тууганга жакпайсың деп. Туура, чындыкты айткан сайын тууганыңдан, досуңдан, үй бүлөңдөн барынан алыстайсың. Бирок жаратканга жакындайсың. Акыретин ойлогон киши үчүн жараткандын өзү жетиштүү. Жалгыз дос жараткан. Аны айтсаңыз, баягы биз мурда бир топ президенттер менен иштештик да, өзүбүздүн кызматыбызга жараша. Ошол учурларда президенттин багыты деген болчу эле. Президенттин багыты атайын стратегияларын бекилип келчү. Ал стратегиялар кандай болуп бүттү, эмне ишке аштыбы, болду, аны эч ким билбейт азыр. Анткени бир 5 жылга, 10 жылга коебуз, ага жетпей эле уже биз талкаланып калып атабыз да. Азыркы күндө мисалы үчүн сиз президенттин багыты бар да. Багыты менен таанышсызбы? Ал багыты сиз кандай бааладыңыз? Анын багытын өзү айткан да. Мен көчтү улайын деген да. Эми 6 жылдын ичинде аябай каттуу будуңчаң болуп мыйзамсыздык өкүм сүргөн болсо өздөрү айтып атат. Ошол эле уланып атат да. Ошол көч да. Андан башка көч жок да. А кишиде идея жок да. Эки гана убадасын билем. Булар 25 миң деп атса, мен 26 миң кылып берем. Булар 20 миң кылса, мен 21 миң кылып берем. Базардагы соодан айткан. Бирок анысы деле ишке ашпайт да. Мен тууган уруктарды, жакындарды эч качан кызматка аралаштырбайм деди. Мына бүгүн эле азыр 24 KG'ден окудум. Тешик жер калбап тургу, бардык жерлерге кирип бүтүп турган. Эмне кылыш керек эми? Өткөндө бир киши айтат, 2 жыл болду шайланган, эч кандай жылыш жок деп. Мен айтып атам, ажыга барып келдиңиз эле, калп айтсаңыз болбойт, сизге жылыш бар. Болгондо да аябай чоң жылыш бар. Биз могул жерде турган болсок, үстүнө кетпей, астына артка кеттик. Жылыш да бул дагы, туурабы? Орустарда ошондой сөз бар го, жаман кабардын жоктугу жакшы кабар деп. Эгерде жок дегенде биз ордубузда туруп калсак дагы жакшы жылыш да. Артка кетип баратпайбы? Ошол сыяктуу ал кишинин багыты жок. Себеп ал киши айтты, багыты менин башымда деп койгон да. А башында эмне болуп атканын 2 жылдан бери көрүп атабыз. Мына ошол эле кландык башкаруу деп биз канча чырылдап отуруп, ошол 2 президентти кетирдик да, туурабы? Бүгүнкү күндө ошо кландык башкаруудан арылдык дедик. Бирок бүгүнкү күндө сиз жакшы билесиз, бажа кейт деген чыкты бизде. Анан азыр айтып атасыз, ушул президенттин айланасындагы эч бир жыртык тешик калбай, бардык ушул жерге барып калды деп. Эми сиздин сунушуңуз? Менин сунушум, эгерде мамлекетти сактап калабыз десек, мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келатам, кагаз жүзүндө гана мамлекет барбыз. Де юре. Факты боюнча жок. Себеп сотуң сот эмес, милисаң эмес, башкасы башка эмес. Менин сунушум ушул. Эгерде биз мамлекетти сактап калабыз десек, кайдыгер болбостон тез аранын ичинде баягы 1 жылда караштырдык, эмиштейбиз деген азаматтардын баарын кетирип, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, келечеги үчүн эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Тездетип баягы кесипкөй адистерди алып келиш керек. Күчтүү адистерди алып келиш керек. Аябагандай өзүнүн тармагын мыкты билген, 2 сөздү кошуп сүйлөгөн, сыртка барса дагы өзүнүн пикирин айта алган азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бизде бар, Кудайга шүгүр. Алардан ууч кур эмес. Сен
менин партиямдансың же болбосо сен куда эмес экенсиң же башка эмес экенсиң деп отурбастан ошолорду алып келип бүгүн мамлекетти сактап калуу жөнүндө аракет жасаш керек. Дагы эл ишениминдеги, парламенттин ишениминдеги эмес, Жээнбековдун ишениминдеги эмес, элдин ишениминдеги өкмөттү кураш керек тез аранын ичинде. Анан бүгүнкү күндөн күнгө адам канчалык мондай кыймылдаса сазга бата берет да. Бүгүн кыргыз өкмөтү ушундай жагдайда. Же ал кишилерде мындай бир намыс жок экенде ушунча сын айтылып атат, кетейинчи дебейт экенде тырмышып олтура беребиз да, бизде жаман нерсе ушул. Жок, колумдан келбей калды, билбей калдым, түшүнбөй калдым деген түшүнүк жок. Президенттин конституция боюнча кылдай чарбалык ишке, кийлигишке укугу жок. Бирок ал бардык жерге кийлигишип атат. Эмнеликтен? Парламенттин сабатсыздыгынан, өкмөттүн чабалдыгынан. Кийинки келген президент бийликти колуна топтоо деген берене менен бул кишини дагы соттосо болот. Мен өткөндө бул жерден айтып аткан жок, мен өзүнө айттым. Баягы аларчадагы болгон жолугушууда. Эсиңиздеби? Конституция боюнча сиздин укугуңуз жок. Эмнеге төрагалык кыласыз? Кийин ушул боюнча жооп берип калышыңыз мүмкүн. Мунул майдагы кабыл алган өзгөртүүлөр, мен сизге айтып коеюн, экс-президенттерге иштебейт. Атамбаевка дагы, Бакиевке дагы, Акаевка дагы иштебейт. Бул биринчи иштесе Жээнбековден баштап иштейт. Ошондуктан жанагы кара мүртөздүк, кара санатайлык жасабаш керек. Себеп өзү түшүп калышы ажып эмес. Себеп мына ошол бүгүнкү күндөгү кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизгендер, баягы конституцияга тездетип өзгөртүү киргизип бергендердин бардыгы өздөрү ошол торго чалынып отурушат бүгүн. Байкап атасыздар? Ошолордун баары өздөрүнүн жасаган иши. Биздин элибиз керемет сөздөрдү айтып коет да, кээде аябай укмуш философиялык. Өзүң кылган иш өз башыңа муш дегендей да. Ошондон Кудай сактасын деп мен тек эскертип атам. Азыр ушул жерден дагы бир суроо бергим келип атат да. Мына эл арасында бул эми кадимкидей эле баягы сиңип бараткандай сезилет. Бирок бийликке келүү бул акча менен экендигин элдин баары эле билет. Бирок ошолор акчасы жокторду акча берген адамдар дагы кадыр барктуу болуп, акчалуу адам болуп атат да. Кыргызда жакшы сөз бар, токочтуу бала сүймөнчүк келет да. Бүгүнкү күндө мына ошол эле Азаттык иликтеди, ошол эле 5 канал иликтеди, өкмөт кандайдыр бир деңгээлде каржы полициясына иликтегиле деп айтты, бирок эмнегедир реакция жок. Бул бийликтин чабалдыгыбы? Чабалдыгы эки жүздүүлүгү. Эл көрсүн үчүн деп, эл үчүн ошондой деп силердин алдыңарда ушундай буйрук берип коет дагы. Анан артынан эле кабинетке кирип тескери буйрук берет. Бул бештен белгилүү да. Мен кезинде иштеп жүргөндө айткам бир кишиге. Эл алдында башкача айтасыз да, кирип башкача буйрук бересиз. Ушуну токтотушубуз керек деп. Токтотушубуз керек ушундайды. Мен туугандарды жакындатпайм дейт, бүт баарын жакындатат. Мен тапшырма бердим дейт, тапшырмаңды аткарбай аткан болсо эмне кылып кармап отурасың? Берди го тапшырманы. Эгер жогорку кеңешке тапшырма, керектүү тапшырма болсо 2 саатта жасап берип атпайбы? Кандай дейсиз? Кимди алдап атасың? Эмнеге оюнчук ойноп атасың? Эртең бүрсү күнү мына Бешева Акунович раматылык жакында өтүп кетти. Залкар керемет инсан эле. Ушу киши 2004-жылы Аскар Акаевичка баягы менчиктештирүү программасынын 3-баскычын жасап аткан кезде бир суроо берген. Укмуштуудай суроо берген. Ал кезде бүгүнкүдөй эркиндик жок эле, мындай бир журналисттерди эле караңгылакпы, билбейм, көрсөтүшү жок эле. Ошо киши ушундай суроо берген. Бул тагдыр чечүүчү суроо болгон. Шашпай 70-тен өтүп калган киши да. Аскар Акаевич, сиз балдарыңыздын келечегинен коркпойсузбу деген суроо берген. Бул түшүнгөн кишиге чагылган менен как чокуга соккондой суроо. А киши билесизби эмне деп жооп берген трибунадан туруп? Ар ким өз балдарын өзү ойлосун. Менин балдарым өз тагдырын өздөрү ойлосун. Бул деген өтө баягындай кандай ооз деп коет. Балбан ооздук менен берилген жооп болгон да. Караңыз, жөнөкөй суроо. Сиз го ушинтип качып кутуларсыз, бирок балдарыңыз кандай болор экен деген суроону берген. Бүгүнкү күндө азыркы сиздин сурооңуздан улам айтам. Биздин балдарыбыз кандай болор экен? Эртең кандай болот? Мына көрүп атасыз,
Атамбаевдин алдында иштеп аткандардын баары кетти. Кече ошолор аябагандай каттуу баса албай калып, учуп, четинен каматам деп басып жүргөн азаматтар эле бүгүн өздөрү жатат. Тооба келтир, акылыңа кел, эсиңе кел. Бирөөгө кара санатайлык жасаба. Бирөөнүн баягы ак жүзүнө кара көөнү сүртпө. Мына 6 жыл ошондой менен алек болуп келишти. Мына бүгүнкү түрмөдө жаткан, кече түрмөдөн бошотулган азаматтар камалып аткан кезинде дагы Мадумаров дал ушундай чырылдаган. Бирок ошол кездеги президенттин аппараты дагы, өзү дагы, баягы баш прокурорлор дагы көздөрү сокур, кулактары мындай бир тыгын тыгылып алган, көкүрөктөрү, көбөдөндөрүнө ушундай караңгылык битип калган эле. Эми алар чыгып алып, булар менен күрөшүп атат. Биз Кыргызстан мамлекетти ойлойбузбу, же ортодон эскиси менен жаңысынын ортосунда ким кимисине каттуураак сөз айтып койсо, баракелде деп кол чаап отура берип, мамлекеттен ажырайбызбы? Экөөнө тең бааны бирдей бериш керек. Себеп бүгүнкү келгени дагы мыйзамсыз келген. Кече кеткен киши айтты, легитимсиз деп жооп берди. Туурабы? Легитимсиз деген бааны берди. Себеп мыйзамсыз акчаларды иштеткен шайлоого деди. Мындан кийин бир кандайдыр бир жыйынтык чыгыш керек да. Ошондо жогорку кеңеш деген Атамбаевка каршы түзүлгөн комиссиядай болуп, комиссия заматта түзүлүшү керек эле да, кандай дейсиз? Ушул маалымат, бул жөн маалымат эмес. Бул эл аралык деңгээлде кеткенден кийин кошуна мамлекеттер ой кетет. Бул мыйзамдуу отурабы же мыйзамсыз отурабы деген маселе кетеби? Сөзсүз кетет. Цезарьдын аялы ар кандай күмөн саноодон сыртта болуш керек дейт да. Улуу философия байыркы Римде. Биринчи айым ар кандай шек саноодон жогору болуш керек дейт. Бул президенттин өзү эмес, биринчи айым. Мына кече Израилде Нетаньяхунун аялы резиденцияга конок чакырып, өкмөттүн эсебинен ресторанга төлөп, ошол жерден тамак алдырган экен. Аны билип калып, кылмыш ишин козгоду. $15,000 айып акчасын төлөп берди. Анан кечирим сурады. Кандай дейсиз? А бизде бир баягы резиденцияга келген туугандары келет да. А бизде Кудайга шүгүр туугандары келсе резиденцияга батпай аткан болсо керек азыр. Мамлекеттин эсебинен жеп атат да, ошо ичип атат да. А Израилде ошол Израилдин жетекчисинин аялы үйүнө конок келгенде ресторандан тамак алып койгон экен да. Болбосо 6 жылга кесилесиң деди. $15,000 айып пулун төлөп берди. Кечирим сурады. Ушул жерден ушуга улай эле суроо. Мисалы үчүн өткөн ушу майда биздин жоон топ депутаттар Ошко барып, Матраевдин иш-чарасына катышып, жогорку кеңеш депутаттарынын атынан автоунаа белекке берди деди. Жогорку кеңештин депутаттарынын атынан ким берди? Жумабеков машина берди деп айтылды. Факт ушул? Мына кече күнү Азаттыктын интервьюсунда айтылды. Мына сиз автоунаа белекке кылдыңыз депчи. Негизи айтсаңыз, депутат, төрага өзүнүн фондунан же депутаттын атынан ошончо суммадагы акчаны белекке бере алабы? Бере албайт. Атайын өзүнүн сыйлыктын дагы суммалары бар, туурабы? Мамлекетте мынча суммада сыйлык мындай адамга берилет, тиге берилет депчи. Сөз түрдө. Мына сиз ошол жогорку кеңеште төрага болгон кишиге карасаңыз, сиздин өзүңүздүн практикада мына ошондой иш-чараларга катышып, белек берген учурларыңыз болду беле? Белек болсо, ал кандай суммада болду эле? Биз биринчиден андай иш-чараларга катышпайт элек. Бул бир. Экинчиден, эгерде бизде төраганын корунан акчалар кетет, кандай учурда кетет? Анын эрежеси бар. Анын ар бир тыйынына чейин карап отурат. Кандай учурда? Көп балалуу энелерге берилет. Согуштун ардагерлерине берилет. Мунжу майыптарга берилет. Жетим жесирлерге берилет. Анан ар кандай той тамашаларга берилбейт. Мен ошон үчүн өтө жаман көрүнчүмүн. Эч кандай эмне жок. Түшүнөсүзбү? Экинчиден, мен төрага болуп турган жарым жылдын ичинде жогорку кеңештин бюджетине 38 миллион сом үнөмдөп таштап кеткен. Эмне дейм? Төрагага телефонго лимит жок эле. Мен өзүм лимитке сайдым. Төраганын машинасына май куйганда лимит жок эле. Мен депутаттардын лимитиндей лимит койдум. Экинчиден, ошол 90 депутаттын бүт бардыгына
баягы жерлердеги кеңешчилердин баарын алып салдым. Өз башың менен иштейсиң, өзүң жазасың. Бирөө жазып бергенде окубайсың. Анан мени жакшы көрүшүп. Саат 8-ден кийин мамлекеттик машинаны көчөдө жүргөн болсо, мен ички иштер министрлигине буйрук бергем. Депутаттын машинасын кайсы жерден көрсөң ошол жерден камакка ал деп. 8-ден кийин чыкпай калган. Укмуштуудай тартип орногон. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин аппараттын кызматкерлери айтат: кайран сиздин кезиңиз деп. Кайран. Эми кеткен адам дайым ошентип айтышат да. Келген адам кайра мактай берет. Менден кийин менин алдымда канча киши кетти, алар жөнүндө айтканын уккан жокмун. Бул мен үчүн сыймык, эң берилген чоң баа. Ал үчүн кээ бир кишилер убада бергенде Акшумкар берилбейт. Бирок Акшумкардан 1000 эсе кымбат баа ушул. Артыңдан бир кандай бир сөз жок. Бул өтө чоң байлык. Мисалы үчүн сиздин өзүңүздүн практикада саясатчы катары, депутат катары сизди мындай кандай десем, өкүндүргөн өзүңүз жөнүндө кандай сыноктуңуз эле? Мен 2 күндүн биринде угам. 2 күндүн биринде бирөө угуп, бирөө билип, бирөө түшүнүп айтат, бул айта берет. Себеп бул күрөш. Бул күрөш. Ошондой кабыл аласыз. Ошондой кабыл аласыз. Билесизби? Кээде мындай болот да, мисалы үчүн сизде болобу? Мен мисалы үчүн бир сөздү айткандан кийин, балки мен ушул жерде туура эмес айтып алдымбы, же туура эмес ой жүгүртүп алдымбы деген нерсе болот да адамда. Мендеби? Билесизби, бир акылман киши айтат да. Бүгүнкү замандын кайгысы ушунда турат дейт. Келесоолор абдан өзүнө ишенимдүү дейт. Акылдуулар ар дайым күмөн санайт дейт. Мен ошо күмөн санайм. Муну ол туура эмес болду. Же болбосо бирөөнү урушуп алып дагы. Мен айланамда жүргөн балдар, жигиттерди, кыздарды катуураак айтып алып, аларга караганда өзүм көбүрөөк кыйналам. Аябай кыйналам. Бул көпчүлүк айтат да, бул каттуу киши, андай мындай киши деп. Ал сырткы. Себеп жетекчи болом деген кишинин каары көзүндө болуш керек да, жүрөгүндө мээри болуш керек. Бизде тескери заман. Мээрин жанындагыларга төгүп жиберет дагы, каарын карапайым калкка чачат. Ал тескери. Ошондуктан сөзсүз түрдө пенде болгондон кийин пайгамбарлардан башка пенденин бүт баары жаңылышат. Пенденин баары ката кетирет. Пенденин баары күнөө иш жасайт. Кеп Володя Ульянов айткандай, ката жасабаган киши жакшы эмес, ката жасап ошону мойнуна алган киши жакшы. Түшүнөсүзбү? Ката жасаган коркунучтуу эмес, ката жасап ошону мойнуна албай койгон коркунучтуу да. Биз мойнубузга ала билишибиз керек. Ошондуктан менимче жападан жалгыз саясатчы болсом керек. Мен жар салбадымбы? Акаев үчүн да, Бакиев үчүн да, Отунбаева үчүн да, Атамбаев үчүн да мен кечирим сурайынчы. Бүтүндөй элдин алдында мен кечирим сурайм. Каалаймбы, каалабаймбы, менин тиешем бар. Себеп ошолордун коомунда жашап атам. Ошолор бирдеме калпыстык жасап атканда мүмкүн мен элге жеткиликтүү түшүндүрө албай калсам керек. Элге түшүнүктүү кылып айта албай калсам керек. Баары бир күнөөм бар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы? Бүгүнкү күндө баягы эл акындары өзүн күнөөлүү сезбейт. Аябагандай каттуу алешемдик шайлоолорду өткөрүп, эбегейсиз чоң белектерге ээ болгон борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү жоопкерчилигин сезбейт. Кечээ туура эмес соттоп жиберген, саясий укугунтук алган соттор алар өздөрүн күнөөлүү сезбейт, прокурорлор күнөөлүү сезбейт. Себеп алардын жүздөрү тараша болуп катып калган сыяктуу да. Бетон. Мен ошолор үчүн дагы кечирим сурайм. Түшүнөсүзбү? Кечирим сурагандан киши кичирейип калбайт. Мен сөзсүз өзүмдү кандайдыр бир деңгээлде күнөөлүү сезем. Тек гана ушул коомдо жашап атканым үчүн дагы күнөөлүү сезем. Сиз жакшы билесиз, бир залкар инсан айтпады беле? Эгерде жерден жарака кетсе, ал акындардын жүрөгү аркылуу өтөт деп. Ошол сыяктуу Кыргызстанда кандай алешемдик болуп атса, кандай мыйзамсыздык болуп атса, ал менин жүрөгүм аркылуу өтөт. Сөзсүз, менин жүрөгүм сөзсүз ошого кандайдыр бир деңгээлде маани берет. Эми сизде мисалы үчүн жана өзүңүз айттыңыз да, өзүңүздө каарыңыз бар, жүрөгүңүздө мээрим бар депчи. Көп учурда баягы элге чыккан учурда элди жерип, элди ачуу заарын чачкан адамдар дагы болуп атат да биздечи. Анан убакыттын өтүшү ошол учурда ошол балким сезилбегендир. Угуп аткан элге дагы, сүйлөп аткан кишиге дагы. Бирок убакыттын өтүшү менен ошол таразаланды да.
ошол баа берилди. Анан ошондой мамлекеттеги саясатчымын деп жүрүп туруп анан элге барып жолугушуп ошону ар кандай нерсеге теңеп сүйлөгөн бул саясий этикага жатабы? Биздин кайгыбыз, Сүйүт айым, мен түшүнүп атам ким жөнүндө сүйлөп атканыңызды. Биздин кайгыбыз ушунда турат да. Биздин кыргыз мамлекетине жетекчи болуп, жетекчи киши келбей атат да. Бизде кокусунан келип калып атпайбы баары? Даярдыгы жоктор келип атпайбы? Ага бышып жетилиш керек да. Ага мүдүрүлүш керек, кулаш керек, туруш керек, ыйлаш керек, ач калыш керек, ток калыш керек. Элдин жемесин угуш керек, элдин мактоосун угуш керек, бардыгынан өтүш керек да. А бизде кокустан келип калды. Акаев айтты, эмне деди? Мен күткөн эмесмин, парашюттан алып келип ак үйдүн үстүнө таштап койду деди. Андан кийинкиси айтты, мен тамак ичип отурдум эле, ошол жерден алып келип отургузуп койду деди. Андан кийинкиси айтты, жалаң эркектер экен, жалгыз аял экенсиз, сиз барбасаңыз болбойт деп мени отургузуп кетти. Андан кийинкиси айтты, эч кимде акча жок экен, сенин акчаң бар, акчалуу киши чыкпаса, реваншисттерге утулуп калабыз деп мени түртө салды деди. Андан кийинкиси эмне деди азыркысы? Мен өкмөт башчысы болуш түшүмө да кирген эмес деди. Түшүмө да кирген эмес. 3% Кадыр Баркы менен досунун аркасы менен президент болуп калды. Мен ошондо айтпадымбы? Эсиңизге салайын. Жана Атамбаевди айттым го, бул Кореядан кара жакшыгы шайлады деп. Бүт баары куттуктап, беттеринен чалпылдатып өбүп атканда мен бүгүнкү президентти айтпадым беле? Мунун кыргыз эли шайлаган жок, досу шайлады. Бул досунун президенти болуп калды деп. Эсиңиздеби? Ооба. Ушул эле жоопторду айтам. Бүгүн деле ошол жоопторду айтам. Ошондуктан бизде элибизде өткөндө эле бир мисал келтирдим эле да. Маселен караңызчы. Бир жерде ат чабыш болуп атса, ар бир райондон мыкты жорголорду тандап жиберет да, уят болбосун. Элибизге сөз тийбесин деп, А депутаттарды тандап атканда мал тандаганда укмуш тандайбыз. Малдын абийирин сактайбыз деп тандайбыз. А президентти шайлап атканда карайбыз, канча берет экен? Эмне берет экен? А биз ойлонбойлубу? Кыргыздын жетекчиси болгон киши эртең Москвага барат, Пекинге барат, Вашингтонго барат, Берлинге барат, сыртта кандай сүйлөйт экен? Себеп президент кетмен чаппайт. Президент орок орбойт. Президент бүтүндөй жумушунун баарын тили менен жасайт. Тили менен. Туура сүйлөшү менен. Чыңгыз Айтматов дүйнөгө таанылды, кетмен чаап, орок оруп эмес, же машина жасап, же базар куруп эмес. Чыңгыз Айтматов калемдин учу менен таанылды. Ар бир кишиге мына саясатчы болуп биз маскарабыз чыгып атпайбы? Мен саясатчымын деп депутат болуп Төшбелгин тагы. Сен саясаттын жакынына да бара албайсың. Кандай дейсиз? Муну мисалы баш ооруп, нервтен ооруп аткан болсо, бир мыкты бай кишиге алып барбайт да. Миталип Мамытовичке алып барат. Академикке карап бериңиз. Ар бир нерсенин өзүнүн кесиптин ээси болуш керек. Ошон үчүн мамлекеттин жетекчилигине тандап атканда коом караш керек. Биздин элдин күзгүсү, элибиздин журт атасы кандай киши болуш керек? Эмне болгон киши болуш керек? Колу тазабы, ою тазабы, алкымы тазабы, илешкени жокпу деген сыяктуу маселелерге маани бериш керек. Депутатты тандап атканда маани бериш керек. Биздин көчөдөн, биздин уруудан, анан Таекемдин жээн экен, башка экен деген маселени токтотмоюнча, Исхак Разаков керемет сөз айтканда, эл оңолмойун, бийлик оңолбойт дейт. Жараткан Аллах айтып атат, ар бир элдин пейилине жараша падыша беребиз дейт. Ошондуктан күнөөнү жалаң депутаттардан же президенттен издей бербей, өзүбүздү карашыбыз керек. Менин жеп аткан тамагым тазабы? Арам нерсе кошулган эмеспи? Анан жанагындай болуп, сиз айткандай болуп, той топур кылып койсо эле барып алып, сойгон нерсесин жей берип, куйуп бергенин иче берип, токтош керек ушул нерсени. Аны менен курсагың тойсо 2 саатка тоет, бирок абийириң өмүр боюна төгүлүп калып атпайбы? Ушуну эсепке албай атабыз тилекке каршы. Эми бул мындай жыйынтыктоочу суроолордун бири болсун, мына сиз айттыңыз, значок такса эле бул саясатчы эмес, ал жерде отурса элита эмес депчи. Ооба. Азыркы биз депутаттарды ким деп айтабыз? Өздөрүн элита деп атат, мисалы үчүн, саясатчыбыз дешет. Эми караганда ар кимдин өзүнө эми бардык эмес, эми бир кучкага баарын салыштын кереги жок. Анткени 5 кол барабар эмес да. Арасында дагы биз сыйлаган, урматтаган кыргыз элине эмгеки сиңген адамдар бар деп ойлойм. Бирок көпчүлүк эмес болуп атат да.
Анан ошондой баягы эл дагы элдин да оюн биз айтпадыңыз тарбиялайт журналисттер депчи, бирок элге да бир таза азык бериш керек болуп атат да, акканын эгегенге жардам бериш керек болуп атат да. Анан баардыгы эле тегиз жаман деп эмес, ушуларга кандайдыр бир чыныгы бир портрет керек болуп атат да. Депутат деген бул ким? Кандай болуу керек? Кандай болот? Ал жерде кимдер отурат? Баракелде. Ким отуруш керек? Азамат. Мына сизден ошону сурагым келип атат. Азамат. Биринчиден ал жерде өзүнүн жок дегенде аты жөнүн туура жаза алгандар керек. Экинчиден ошол журт каймагыбыз деген сөз да, бул эми элита деген сөз, бул кыргызча журт каймагы деп коет. Мындай бир эл даанышмандары деп коет. Аябай каттуу тажрыйбадан өткөн, тажрыйба жыйнаган, сабаттуу инсандар болуш керек. Биз 90-жылдары депутат болуп келгенибизде, мен көп айтам ушуну, трибунага чыгып бир маселени айтыш үчүн жумалап даярданчубуз. Эмнеге билесизби? Мен чыгып бир нерсени туура эмес айтып койсом, Турдакун Усубалиевичтен, Абсамат Масалиевичтен, Бекмамат Осмонов деген сыяктуу, же Жамин Акималиев сыяктуу айыл чарбасыны жатка билген энциклопедия болуп калган кишилер. Мына ушул кишилерден уят болуп калбайт бекеммин деп биз трибунага чыкканда аябай каттуу сүрдөчүбүз. Себеп өлкөнүн биринчи трибунасы Жогорку Кеңештин трибунасы. Ушуга биз каттуу даярданчубуз. Жаңылып калбайынбы деп. Бүгүн жаңылмак турсун, оодарылып кетсең деле эч кимде жоопкерчилик жок да. Ал уялып да койбойт да. Тескерисинче кайра күрөздүк кылып өзүңдү жыгып атпайбы? Мен ушундай дедим, эмнеси бар экен деп. Бул жалпы жанагы мен сөздү экөөбүздүн башыбызда аңгеменин башында айткан, экөөбүз айткан, бул майдалануу. Баягы кимдер отурат, кимдер отуруш керек дегенде улуттун күзгүлөрү болуш керек. Бүгүнкү күндө ошол жерде маданият тармагынын бир керемет өкүлү барбы? Жок. Билим берүү тармагынын өкүлү барбы? Жок. Же баягы биздин улутту улут кылып келген ушул жерден бир эсиме түшүп кетти. Караңыз, кече президент жарлыкка кол койгон экен. Манас Айтматов академиясын түзүү. Мындай сабатсыздык болбойт да. Мындай сабатсыздык болбойт. Эмне кылат экен ал академия? Биринчи жиберген экен 75 миллион керек экен. 75 миллион сом керек экен. Бүгүнкү күнгө чейин Манасты Манас кылып келаткан баягы Жаныбек дегенби, жана Бакчиев деген бир манасчы бар. Анан баягы аябай бир керемет Манасты айтып жүргөн жаш Рыспай фамилиясын унутуп атам. Ошол Рыспай деген эки эле азамат Манасты Манас кылып көкөлөтүп келатпайбы? 76 миллиону жок эле. Анан Манас академиясы да, анан Айтматов академиясы. Биздин улуттук академиянын кызматкерлери эмне кылып жүрүшөт алар? Ал жакта институт бар да. Сайдын ташын терип жүрөбү? Эмне кылып жүрөт алар? Анан эми Манас кайда жүрөт дагы? Мен кечирип койсун, Топчукем каякта жүрөт? Чикемдин чыгармачылыгы кайда дагы? Топчукемдин чыгармачылыгы кайда? Анан ошого окшоштурабыз деп баласын вице-президент кыла коюптур. Улуттук илимдер академиясында өзүнчө институт бар го. Эми алар эмне болот? Же болбосо биринчи аларды жоюш керек эле. Андан кийин академия куруш керек эле. Кандай дейсиз? Анан булар 75 миллион сом сураптыр. 46 кызматкер иштейт экен ал жерде. Жок, өкмөт караптыр дагы, аны кыскартыптыр. Силерге 35 миллион жетет дегендей кылып, анан санын дагы кыскарткыла деп 10 кишиге кыскартып. Эмне жумуш кылат алар? Академияда толук, академияда 10 киши. Эмне жумуш кылат, айтыңызчы. Эмне жумуш кылат? Анан Манас эпосу менен Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө бир академия түзүүнүн өзү бул эмне деген алешемдик? Кандай дейсиз? Мына ушунун баары эмнеликтен чыгып атат? Кемчонтойлуктан чыгып атат. Ой жүгүртө билбегендиктен чыгып атат. Башкаруунун кандайдыр бир бийик деңгээлин, интеллектуалдык деңгээлдин жоктугунан чыгып атат. Болбосо ошол каражатты ошол институтка бөлүп берип, эми жигиттер мыктылап иштегиле деп туруп ошол талап коюш керек да.
Мына Белоруссиянын президенти Лукашенко Улуттук илимдер академиясынан жылда отчет алып атат, өзү отуруп алып. Жыл сайын алып атат. Мен канча бөлдүм деп атат. Ушунча бөлдүңүз. Биздин Беларусь айыл чарбасына силер ойлоп тапкан канча миллион каражат пайда келтирдиңер деп атат. Караңыз. Белоруссия илимдер, Улуттук илимдер академиясына биздин акча менен айталы да. Маселен, 200 миллион акча бөлсө, алар изилдеп окумуштуулар. Беларусь айыл чарбасына киргизген сунуштардын аркасында 200 миллион сомду булар 2,5 миллиард сом кылып кайтарып атат. Демек, өзүн өзү 10 эсе актап атат. Биздин Улуттук илимдер академиясы эмне жумуш кылып атат? Бир жолу уктуңузбу эмне жумуш кылып атканын? Ошонун ичинде институт бар. Кыргыз тил адабият институту бар. Ахмат Аличи. Андан кийин ошол Манас таануу деген институттар бар. Анан алардан бөлүп чыгарып, экөөнүн бири-бирине кагыштырып, бөлүп, бул өтө сабатсыздык. Бул абдан сабатсыздык көрүнүш. Ана сизге бир кече жакында чыккан далил айтып бердим. Мен да көрдүм аны. Эми сизге акыркы суроомду элек айры сөздөрүм уланып кетип атат да сизге. Мына азыр мына чечүүчү учур келип калды. Мына бүгүн жогорку кеңеш карап атат. Деги эмени чечимди ошол жерде эле комиссиянын төрагасы айтты. Бул жерде эркерээк саясий депутаттардын 80% менен колдонсо бул кабыл алынат. Эгерде колдобой калса, анда парламент тарагынга туура келет депчи. Экөөнүн бири неси болот бүгүн? Сиздин божомол боюнча. Менимче бүгүнкү жагдайга алар өздөрү ушундай туңгуйукка кирип алды. Алдына тартса арабасына, артка тартса өгүз өлөт болот. Экөөнүн тең пайда чыкпайт. Неге? Биринчиден, эгер алар конституцияны тебелеп, мыйзамды тебелеп өтүп, анан тиги кишинин кол тийбестигин алышса, эртеби кечпи жоопкерчиликке өздөрү тартылат. Неге? Себеп булар кечээ майда кабыл алган, тез шашып кабыл алган мыйзамдын негизинде алган болсо, дүйнөлүк практикада ушундай бар да. Мыйзам артка иштебейт. Түшүнөсүзбү? Эгерде ушул өтө мындай бир жагдайды жамандыкка тартуу боюнча артка иштебейт. Жагдайды жеңилдетүүгө болсо иштейт. Атамбаевди жакшы көрөсүзбү, жаман көрөсүзбү, каргайсызбы, мактайсызбы? Экинчи маселе. Күнөөсү барбы? 100%. Ушул бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга анын тиешеси барбы? 100%. Өз колу менен жасады. Баарын өз колу менен. Өзү үлгү көрсөттү. Соту жок, башкасы жок, камалыш керек деп. Бирок эми ал өзү ушундай жасаган деп туруп, сен андан акылдуураак болсоң, ал өзү ушундай кылган деп туруп, андай жасаганга барбашың керек да сен. Мен айтып атпаймынбы? Ал киши жагабы жакпайбы экинчи маселе. Мыйзамды сыйлаганды үйрөнбөйбүзбү? Мен айтпадымбы жана, артка иштей албайт ал мыйзам. Атамбаевдин баягы кол тийбестик макамын ала албайт булар. Мен айттым убагында, ушул алешемдиктер болуп атканда, ушул азаматтардын баары жанында жүргөн, ушулар чогуу жасаган. Ошол мезгилде иштейт эле кандай болуп? Президенттиктен кеткенге чейин ишеним көрсөтпөй кетирсе, анда экс-президент макамы жоюлмак. Анда бүгүн алып барып камап койсоң туура болмок. Бирок андай жасай алган жоксуң го. Биз айтып аттык да, биз деп аттык да. Мына көпчүлүк коалицияны башкарган кишилерге да айттык да, коалицияны тараткыла. Кайрадан мыйзамдуу шайлоого баргыла, барыша алган жок да. Эми бүгүн чыканактарын иштеп отурат. Ошондо биз ушул жолго барсак, кыргыз тарыхы башкача жол менен кетмек экен деп. Мен айттым, жоо кетти, кылычыңды ташка чап деп. Кезинде айтпайсың да, бүгүн айтасың. Достуктан жек көрүүгө бир кадам дегенге ишенесизби? Ошон үчүн мен айтам го, дос деп айтууга өтө этият мамиле кылыш керек. Сиздин эсиңизде барбы? Мен 20 жыл башта интервью бергенде айткан экен, менде дос жок деп. Ошондо дагы журналисттер, аябай, анда ким, мен көптөгөн досторум келип айткан, анда биз кимбиз деп, силер пикирлешсиңер, саналаш. Мен билбейм, эртең менин башыма кандай иштер түшөт, ошол кезде кандай болосуңар. Андай боло албайсыңар. Эми дос деген бул улуу, ыйык түшүнүк. Болсоң Манас менен Алмамбеттей бол. Же болбосом Курманбек менен Аккандай бол. Боло албайсыңбы? Ал сөздү колдонбо. Анан чай дос, кызмат дос, табак дос. Андайлар боло эле келет да. Достуктун кадырын кетирип бүтөт. Ошон үчүн эмне дейт?
Амархаям, көрүнгөн менен бир болгончо жалгыз болгон жакшы, көрүнгөндү жегенче ачка жүргөн жакшы деп. Керемет сөз да. Анан бүгүн 2 кружка пиво ичип алса эле досум деп эле колтукташып калышат. Жалган сөз, бүт баары жалган. Сизге чоң рахмат. Биз экөөбүз көп тема жөнүндө сүйлөшкүм келет. Мен ойлойм биз мындан кийинки маектешибизди экөөбүз мындай тематикага бөлүп алып туруп анан сүйлөшпөсөк, bir күн кечке сүйлөшсөк да сөз бүткүдөй эмес экен. Дайым даярбыз. Суйта болгондо дагы мени кечээ эфирге чакырганда айттым да, мен телеге эмес, мен кишиге келдим деп. Бүгүн ошол сыяктуу сүйлөшө бер кишиң болсо, сен сүйлөп аткан нерсени ошол аңдып билсе, түшүнсө, анан бүгүнкү күндө ушундай болуп калды, дебат деп чакырып алат дагы, сен төө десең ал бээ дейт. Ага түшүндүрүп отуруштун кажети жок. Момундай болуп бир түбөлүктүүлүк жөнүндө, адамгерчилик, баалуулуктар жөнүндө өтпөгөн бир баалуулуктар бар да. Банктын акчасы эмес, базардын базары эмес, ресторан эмес. Адамгерчиликке таандык болгон түбөлүктүү баалуулуктар бар. Ошонун тегерегинде канчалык көп ой жүгүртсөк, биздин коомубузга кошкон салымыбыз ошол болот. Жок дегенде көрүп отурган кишилерден бир канчасы ушул ойго кошулуп туура деп айткан болсо, демек биз бекер жашабаган болобуз. Чындыгында айтат го, мындай пайдаң тийбесе дагы зыяның тийбесин дегендей да. Ошон үчүн мен да сиздин саясатчы катары чындыгында сыйлайм. Ишиңизде ийгилик болсун. Биздин чакырууну кабыл алып келип берген үчүн ыраазычылык билдирейин. Анткени биздин маектешүүдөн телекөрүүчүлөр да өздөрүнө бир пайдалуу нерсе алып калса керек, зыян нерсе албады деп ойлойм. Биз дагы ошондой деп ойлойбуз, ишенебиз, Кудайга кааласа. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетейин. Бүгүн биздин студиябызда мурданкы депутат, коомдук саясий ишмер Адыхан Мадымаров болду. Берүүнү мен Сүйүтө Согурбай алып бардым. Кайрадан жолугушкунча саламатта калыңыздар.